боюнча мамилебиз. Мен 10 жыл иштедим 2010 чейин. Ал кишини мен байыттым. Мен айтып берем, мына любой немеде айтып берем. Ташиевди убагында мен байыткам, керек болсо Ташиевке үйүм бергем. Азыркы учурда ошол үйдө Ташиев жашайт деп. Камчыбек Ташиев өзүңүз айткандай жакшы досуңуз болсо сизге жооп берет да, кантип эле акчаны алгынча аябай мен Камчыбек Кыдышаев менен жакшымын, аны муну деди, уже акчаны алгандан кийин жок уже. Ирали деген сураштырсаңыз болот. Кол алдында неме алып жүргөн, мага иштеп жүргөндө жалдырап сигаретке акча неме алып жүргөн. Бирок жанында жүрөт. Ошо класста кичинекейинен чоң. Мен үйүмдө жашайт ошол азыр. Камчыбек Ташиевдин атын жамылып, сен 330 000 доллар алдап кеттиң. Кожоев Шекербек Шаралиевич. Мына мен сүйлөп бүтөр замат көрүп кала фотографиясын. Өзү алайдан болот, 51 жашта. Бул ошо Ташиевдин атын жамылып, мен досумдун ансын, мунсун деп туруп алдап туруп, Гүлзина деген келинден 330 000 доллар алдап алат, бербей жүрөт. Мотоевдин билдирүүсүнөн кийин алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. УКМК социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү процессинде блогер Нурлан Мотоевдин жарыялаган публикациясын аныктап, алдамчылыкка шектүү жаранды кармады. Бул тууралуу бүгүн 10 октябрда аталган мекеменин маалымат кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, 1974-жылы 27 сентябрда Ош облусунун Алай районунда туулган жаран УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча ири тендерди утуп алабыз деген шылтоо менен жарандын 210 000 долларын жана BMW X7 үлгүсүндөгү унасын алдоо жолу менен тартып алган. Жүргүзүлгөн аныктоо иш-чараларынан кийин жарандан жазуу жүзүндөгү арыз алынып, ал жарыяланган видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды тастыктаган. Ыкчам издөө иш-чаралардын жүрүшүндө ал кармалып, УКМКнын штаб-квартирасына жеткирилген жана ал сүйлөшүү учурунда күнөөсүн толук мойнуна алган. Андан соң жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. А сен, Кожоев, антип рисковать этпегин, камалып кетесиң, уктуңбу? Андай чоң кишинин атын жамылып, өзүңдүн мелочь экенин көрсөтпөй жүр. Мына көрүп кала ошолорду. Урматтуу Камчыбек Кыдышаевич, мен сизге кайрылуунун себеби төмөндөгүчө. Именно сиздин атыңызды жамынып, мени бир мошенник 300 000 долларга алдап кетти. Ташиевди убагында мен байыткам, керек болсо Ташиевке үйүм бергем. Азыркы учурда ошол үйдө Ташиев жашайт деп. Ташиев менен связым аябай жакшы. ТЭЦтеги тендерди бизге утуп берет, Жапаров менен сүйлөшүп деп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мынакей мен азыр Ташиев менен жолугуп келдим жаңыдан. Азыр мен жолугушуудамын Ташиев менен деген сөздөрү менен мени ишендирип, менден 300 000 доллар алып, 1 жылдан бери мени чыркыратып келет. Менин 2 жашар дагы 1 жашар балам бар, мына жакында көз жарайын деп турам. Ал алган акчанын ичинде мен өзүм жашап аткан квартираны саттырып, дагы бир X7 22 жылкы автоунааны алып, 70 000 башка өлкөдөн дагы бир кредит алдырып, азыр мен кредитти төлөй албай, азыр мен барсам түрмөгө түшкөнү турам. Мен башка чара көрө турган же башка жерге кайрыла турган жерим калбады. Себеби дегенде мен Аламинский ровдга кайрылдым. Кайсыл жерге кайрылбайын, ал өзүнүн таанышы Урмат деген судебный департаменттин башчысы ошолорго ишенип, адвокаты менен барып, акча берип, ишти базып коюп, тааныштары менен неме кылып мени чуркатып жүрөт азыркы учурда. Мен сизден өтө өтүнөр элем ушул ишти өзүңүздүн көмүзөмөлүңүзгө алып, жардам берип коюшуңузду. Эң кызыгы, бул менин машина акчаларым ал электен мурун бул өзү көлмөдө жашап жүрчү экен. Менден акчаны алып алгандан кийин Английский кварталда азыр квартира сатып алып, азыркы учурда ошол жерде жашап келет. А менин автоунаамы болсо 1 жылдан бери өзүнүн келинчеги Бектурова Мерим дегенге оформить этип, аны кийин машинаны кайтарып бер десем, кайтарып бербей, уже машина Россияга сатылып кетти деп мени алдап, кийин мен машинаны билсем, аялдын атында экен, ал аялдын атында экенин билгенден кийин сразу ал бизге айтсак, биз ага айтсак, машинаны башка бир казак доосунун атына өткөрүп берет. Биз сизден өтүнүп суранырбыз, ушул ишти өзүңүз карап жардам берип коюңуз. Ирали деген сураштырсаңыз болот.
кол алдында неме алып жүргөн, мага иштеп жүргөндө жалдырап сигаретке акча неме алып жүргөн. Бирок жанында жүрөт. Ошо класста кичинекей эле чогуу. Мен үйүмдө жашайт ошол азыр. Камчыбек Ташиев өзүңүз айткандай жакшы досуңуз болсо сизге жооп берет да кантип эле акчаны алгынча аябай мен Камчыбек Кытышаев менен жакшымын аны муну деди да уже акчаны алгандан кийин жок уже. Бул боюнча мамилебиз. Мен 10 жыл иштедим 2010го чейин. Ал кишини мен байыттым. Мен айтып берем, мына любой немеде айтып берем. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşa olup kurt jegендей болуп чукуп жегендей болуп какша ооруйт эле да. Анан 2022-23 вообще болбой калдым да. Азыр эми Аксап басып анан кийин 2024 төрөгөндөн кийин төрөй электе эле баспай калдым да вообще. Нарона, берона, кыскасы балам деп. Операция жолунда жарып эмнеге алып келдим да. Ondan operasiya oldum 2024 avgustda. Bu yıl 1 yıl oldu da. эмнени каалайсың ушун? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Баары жакшы. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Аллахым ушул шифа берсин эжеке. Шифа берет Кудайым. Ayol kişi olmasın. Geleceğim.